Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын каталоочулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан, Подмосковиядан көрүп аткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Мына Нияз агабыз 5 жылдан бери элдин кызматында экен. Могу Кыргызстандын булуң бурчунан жүктөрдү Москвага алып келет экен. Москва, Подмосковиялардагы жүктөрдү көлөмүнө карап, үйүңүздөрдөн алып чыгып, ошол 7 областка чейин жеткирип берет экен. Толук маалыматты алып берелик. Ошол жүктүн көлөмүнө карап дейт, ошол 800дөн башталат экен. Анан биздин катталуучулар чалып, ошол жүк жөнөтөм десеңиздер, 10% арзандатуу менен мына бүгүндөн баштап иштеп баштады. Канчасына чейин уланат, кандай жүктөрдү алып кетет, толук маалыматты алып берелик өзүнөн. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүңүз чача жүрөсүзбү? Иштеп атабыз. Сизди көп тааныса керек, көптөн бери иштейт экенсиз. Негизи көп эле жылдан бери иштейт экенлигиңиз, эми арада иштебей, анан 5 жыл деп эле айттыңыз. Кыскача тааныштыралык. Сизде канча машина бар эми ошол Москва, Подмосковиялардан топтогонго? Эми бизде Москва ичинде жүк чогулта турган машиналар 3 машинабыз бар. 3 машинада чогултуп алып келип ушул складка алып келип коебуз. Ушул жерде сынап тургандарды сынап турганга, сынбай тургандарды сынбай турган кылып, упаковать этилбегендерди упаковать этип, стрештеп, жакшына кылып, машиналарга жүктөп, жумасына бир жолу, кээде 5 күн, 6 күндө бир жолу машиналарды чыгарып турабыз. Буюрса бул жактан чыгып атканда машиналар чыккандан кийин бир жумада жетип барат Кыргызстанга. Бир жумада жетип барат. Бир жумада. Жол кандай, таза элеби азыркы учурда мына? Эми жол кышындасы аябай кыйын негизи. Казакстанды көрүп атасыңар, кээде жолдор жаап коет. Гололед болгон үчүн кээде жаап, ачып, ошентип 1-2 күн жолдо туруп калат. Границада деле кээде очередь болуп калышы мүмкүн. Ошону айынан кышындасы бир жумага чейин чоюлат. Жайындасы 5 күндө, буюрса бул жактан чыкканда 5 күндө жетип барат. Фураларыбыз 2 водитель болгондуктан тез эле жетип барат. Алмашып айдап кете берет. Спринтер канча күндө барса, биздин фуралар деле ошо 1 күн разницасы менен жетип барат. Кайсыл областтарга чейин жеткирип бересиз ошол боюнча да? Бизде эми башталыш өзү Бишкектен башталат. Бишкекке алып барып түшүрөбүз. Анан Бишкектен Көл жака бир машина кетет. Көлдүн полный юг север жагын айланат. Бул жака Ош жака Кадамжай районуна, областына чейин алып барабыз, районуна чейин алып барып, жолдора полностью таратып кетебиз. Мисалы үчүн Ташкөмүр, Шамалсай, Каракөл, Жалал абад, Базар Коргон ошол жактара полный таратып, жол боюна түшүрүп беребиз. Өзгөн, Куршап, Кара суу ошолорго полный түшүрүп беребиз. Анан Талас менен Нарын областтарындагы жүктөрдү Бишкектен пересадка менен таксиге салып коебуз. Нарагыны өздөрү сүйлөшүп такси менен төлөп алып алышы берет. Анан Кыргызстандан бери жүк салам дегендерчи, кайсы областтагылар кайрылса болот? Эми Кыргызстандан бери жүк салам дегендерге основном биз Бишкектен неметебиз. Бишкектен топтойбуз. Бишкектен топтоп, ал жакта 10 күндө бир машина бул жака чыгат. 10 күндө бир машина бул жака чыгып, алып келип ушул складка түшүрөт. Ушул жерден таратып, ээлерине чакырып таратып беребиз. Сизде оптум мисалы товар жүктөгөн клиенттериңиздер да болсо керек, мындай? Оптум товар жүктөгөн клиенттерибиз дагы бар. Көбүрөөк жүк жүктөгөндөргө скидка болот. Анан мына силер айткандай, силердин каналыңардын атынан чалса, 10-15% скидка кылып алып кетербиз. 15%га чейин арзандатуу мына бүгүндөн баштап башталып турганда. Бул эми ошол биз канча реклама кылганга жараша боло берет буйруса ошондо. Канча биз мына 2024-жыл 17 март күнү тартып атабыз могу роликте. Анан кандай жүктөрдү алып кетесиңер асында? Эми мисалы курулуш материалдар көбү биз мына Москвада арзан болуп, анан эшик рамкалар бизде стройкада көп иштейбиз, чыгып калат, жөнөтсөт дегендей. Кандай көлөмдөгүлөрдү алып кетесиңер? Эми негизи бизде жыгач сагандар бар дегендейчи. Ооба. Негизи бизде элдер сумка салышат, основном сумка, коробка салат. Анан кээбирки стройкада иштеген мекендештерибиз бар. Алар кээде пластик айнеграм салып калышат, эшиктер салып калышат, строй материалдар салып калышат. Аларды деле алып кетербиз. Аларды барып көрүп, көлөмүнө карап, баалап алып кетербиз. Сүйлөшүп алып кетесиздер. Сүйлөшүп алып кетербиз. Мына көргөзүп коелук. Эми мына могу жерге жазып коюпсуз. Абайла сынат деп.
куршапка барат экен да булчу. Ушундагы жазып коет экенсиздер да мындай. Бул мына Сынатырган коробкадагы нерселер өзү негизи сынатырган болот да. Сынатырган болот. Ошого биз атайын монтуп наклейка чаптап, абайлагыла сынат деп чаптап жазып, анан монтуп адрестерине номер коюп, спискка жазып алабыз дагы. Списктен карап, анан номерине коюп коебуз дагы, ушул номер менен жүктү таратып берет. Анан мындай сынатырган жүктөрдү машинага жүктөп атканда специальный место кылып туруп, өйдөсүнө жүктөлөт баардыгы. Кээ биркилер ойлоп калышы мүмкүн, мына сынып калат же андай мындай деп. Мен айтам, жок, жүктөп атканда айтам, муну өйдөгө койгула, специальный место кылып койгула деп, ошо сындырбай алып барып беришке аракет кылабыз. Примерно ушул коробканы канчага жеткирип бересиз мисалы, ошко дейлик ушул коробканы. Ошко мына минимальный коробка болуп атат азыр. 800 сом болуп калат бул. Ушул 800 болот. 800 бул 1000 болуп калат. Бир ошол 8 килограммдай чыгат экен негизи, 10 килограмм жетпейт. Моолорчу кандай болуп калат? Булар 1000ден тегерегинде акча болот. 1000, 1200 ошондой 1000ден тегерегинде акча болуп калат. Анан бизде көбүз ала корзинкадан моодон көп салабызбы? Бул канча алып кетесиздер ушуну? Оор эле окшойт бул сумка. Сумкаларды көлөмүнө жараша 1000 рубльдан 2000-2500 рубльга чейин. Чоң кичинесине карап, оор жеңилине карап алабыз. Ошол топтолгон жүктөр мына бул жерде курук жерде сакталат экен. Мына бул жерде азыр тикандарды көрүп турабыз. Бул жерде көп молочный продукталар дагы Кыргызстанга барат экен. Мына караңыздар, темир тезектер, холодильниктер, көп лестницалар турат. Ушундай көп нерселер бар экен. Бизде ошол мекендештер эмне жөнөтүп атат сыр болбосо мисалы көзгө көрүнгөндөрдөн. Мекендештер эмне жөнөтөт? Основной үйүнө кээ биркилер продукт жөнөтөт, стройкада иштегендер строй материалдарын жөнөтөт, коммерсант балдар товарларын жөнөтүшөт. Дагы эмне ошол үйүнө жаңы подарка, белек-селектерин жөнөтүшөт. Арзан чыгып калса, скидка болсо биз деле алып жөнөтүп жүрөбүз. Акциясы менен алышат дагы, ошол жүктөрдү ал жака жөнөтүшөт. Аябай жакшы. Анан сынып калса кандай болот? Мисалы ошондой случайлар болду, түшүнбөстүктөр. Сен мынчада келем дедиң эле, мына кечигип атасың деп жолдордон жалп кылгандар мисалы. Сынып калган учурлар деле болгон негизи. Бирок ошол сынып калган буюмдарды биз төлөп беришке аракет кылабыз. Төлөп дагы жүрдүк чындыгында. Анан жолдон кечикти дегендерге биз болгондой кылып айтабыз. Таможняда очередте туруп калды же болбосо жолдо бир жерде бузулуп калышы мүмкүн. Бул техника 5000 километр жол. Очередте таможняда туруп калышы мүмкүн. Же болбосо Казакстанда кышындасы Казакстан жол жабылып калды. Ошондой учурларда болуп калышы мүмкүн. Болгондой кылып айтабыз. Бирок болушунча эртерээк жеткирип беришке аракет кылабыз. Машинадан алып кетесиңер, анан мисалы жүккө кошуп, фураларыңызга салып. Жок, машинаны өзүбүз атайын трал, машина ташыган тралдарыбыз бар. Ошол трал машиналарга жүктөп алып кетебиз машиналарда. Аябай жакшы экен. Мына мекендештерим, ошол кандай жүк болсо да ошол подъезден алып кетесиздер кыскасы, ошо сүйлөшүп, Москвадан ошо адресин айтса, WhatsApp номерлерге полный адрестерин жазып койсо, ошол адрестен барып алып кетебиз. Мурдакыдай алып кел бермей азыр жок, мына мекендештерим чаласыздар, алып кет дейсиздер, ошол сүйлөшүп аласыздар дагы, мына үйүңүздөрдө ошо подъездиңиздер алып кетет экен. Ошол 3 машина бар экен азыр, фит дедиңиз, степ, ушул машиналар, грузовой машиналар. Экспринтер 1 степ вагон бар. Кызматта буйруса. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиз, элдин аманатын ташып, биздин каналдан кайрылган болсоңуздар, мына 15%га чейинки арзандатуу менен сиздерге кызмат көрсөтөт. Бул Wildberries'те иштеген менин мекендештерим дагы мына сиздерге дагы жакшы ыңгайлуу, мына 15%га арзандатуу. Бул жактан наракка саласыздарбы, нарактан бери жака саласыздарбы? Товар менен заниматься эткен мекендештерим мына сиздерге дагы мына кайрылсаңыздар болот экен, мисалы постоянный клиент болуп калсаңыздар, андан дагы түшүрүп бересиздер да, постоянный клиенттерди, туурабы? Ишиңиздерге ийгилик анда. Көрүшкөнчө группаларын бөлүшүп, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Аманчылыкта ушул көрүшүп жүрө берелик. Карман дорозуңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.